негизи бул жерде деталдар жайгашкан. Бул лаборатория студенттердин технологиянын заманбап жетишкендиктерин өздөштүрүүсү, чыгармачылыгын өнүктүрүүсү жана инновациялык идеяларды ишке ашыруусу үчүн кызмат көрсөтөт. Роботехника жана жасалма интеллект борбору бул тармакка кызыккан студенттерди, изилдөөчүлөрдү кабыл ала баштаган. Мен бул адистикке кичинемден бери кызыгам. Мектеп учурунда окуп жатканда мен бул боюнча маалымат издедим. Кыргызстан боюнча бир гана Ошмода болгондугу үчүн мен азыр Ошмода окуп жатамын. Мехатроника жана роботехника адистиги боюнча бакалавр адистиктерин даярдоо башталган. Бул адистиктин учурдагы актуалдуулугу эске алынып, мамлекет тарабынан белүү гранттык орун берилген. Алар 2 баскычта окушат. Алгач робот техникаларын колдонууну үйрөнүшөт. Бул адистик негизинен практикалык түрдө сабактар өтүлөт. Кытай тили дагы биздин окуу планына киргизилген, Кытай тили дагы үйрөтүлөт. Экинчи курстан тартып студенттерибиз мобилдүүлүк боюнча Кытай өлкөсүнө жөнөтүлөт. Кытай өлкөсүндө биздин студенттерибиз жаңы технологиялар менен таанышып, роботторду өндүрүп чыгаруучу заводдо өздөрүнүн практикасына өтүшөт. Борбор турмуш тиричиликте, өндүрүштө, завод-фабрикаларда колдонуучу роботторду иштеп чыгарат. Бул роботторубуз Кыргызстанда дагы ушул роботторду колдонгон ишканалар бар. Чет өлкөдө айтсак, бул роботторду чоң компаниялар иштетет. Мисалы Tesla компаниясы, BMW компаниясы өзүнүн машиналарын чогултуу үчүн ушул роботторду колдонушат. Бул жерден окугандан билим алып бүтүп, иш издеп кыйналышпайт. Анткени аларды дароо жергиликтүү жана эл аралык өндүрүш тармагында иш алып барган компанияларга жумушка орноштуруу пландалган. Биз бул жерде роботтордун түзүлүшүн гана эмес, кошумча Кытай англис тилин да кошо үйрөнүп жатабыз. Бул бизге окууну аяктаган соң башка мамлекеттерде белгилүү компанияларда иштөөгө толук мүмкүнчүлүгүн түзүп берет. Анткени жумуш маселеси толугу менен чечилген. Буга чейин окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков Кытайдын кесиптик институту жана роботехника компания 3 тараптуу кызматташуу келишимине кол коюшкан. Ага ылайык Кытайдан окутуучулар чакыртылган. Алар сабактарды өтүп, практика жүзүндө бул тармакты үйрөтүшөт. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.